Кылыч Султандын саясий шоусу көпчүлүктү сүйлөтүүгө аргасыз кылат. Алсак Бекборбиев өзүнүн пикирин төмөнкүдөй калтырган. Башка мамлекеттен саясий башпаанник алыш үчүн өлкөдөгү бийлик менен аеосуз күрөшкөн оппозиционер болушуң керек. Кантип чындык үчүн күрөшкөн оппозиционер болуп көрүнөм деп бирөө жакындан бери шоу көрсөтүп жатат. Кылыч Султан деген азаматыбыз Садыр Жапаровдун түрмөдө отурганын кечээ билип, анын эркиндикке чыгуусун дароо талап кылды. Клоун болбосоң кое кал. Атамбаев Садырды камап жатканда неге унчукпай турдуң? Түрмөдө бычактап чала жаңгылып койгондо неге бир сөз айткан жоксуң? Өзүң айтпасаң да гезитиң аркылуу бир сөз айтып койсоң, азыркы кылып жаткан цирк окшошот беле дейм да. Атамбаевдин кадр саясаты канчалык оорулуу болгонун ушул окуя далилдеди. Кылыч Султандын акыркы сүйлөгөн сөздөрү, кылган иштери, жазган посттору психика жактан адвокаттуу эмес, аябай эле өнүккөн отклонениясы бар адам экени даана байкалып турат. Эл аралык деңгээлде Кыргызстанды уят кылды. Көп сөз айтканда не баарын көрүп турасыздар. Оорулуу бийликтин заманы өттү деген жакшы тилектер менен жашай берели достор. Ал эми Кылыч канча жылдан бери Малайзияга акчаларын алып чыгып, чыкайтып бизнестерин куруп даярдап коюптур. Баары бир кетмек экен, бир гана ал жактын жарандыгы керек болчу тура. Ошол жарандык үчүн кылган шоуларын ийгиликтүү аяктап, ой максатына жетип ал. Кылыч, бул жактагы шефиңди дагы чакырып алсаң, өлкө тазара түшөт эле. Дагы бир аздан кийин жазган постунда жазган пикири көпчүлүктү күлкүгө салды. Ориентация көк түстө турбайбы? Эми баары түшүнүктүү. Сыя коротуп пост жазып коем дагы дейт Бекборбиев. Булак Назар Ньюс.